карызды кайтарып алуунун жолдору уламалар бир 7-8 түрүн айткан. Ушундай жолдор менен карызыңды өндүрүп алсаң болот. Карызыңды ада кылсаң берсең болот, кайра алсаң болот деген сөз. Түшүнүңөрбү? Биринчиси ада дейт. Ада дегени ошол карыз алган адам өзү алып келип берет сага. Мына рахмат, ишим бүттү, бир жума калдым эле, мына акчаңыз 10 000 сомду алып коюңуз, Алла ыраазы болсун деп алып келип берет. Эң жакшы сүрөт ушул. Эң жакшы асыл ушул негизи. Алгандан кийин ошону кайтарып бериш керек. Ыраазычылык менен Алла ыраазы болсун деп бериш керек. Муну ада дейт. Карыз алдың, эми алгандан кийин сен ада кыл. Карызды кайтарып ээсине бер. Эң жакшы сүрөтү ушул. Экинчиси хавала. Хавала дегени карыздар адам башка бирөөгө шилтеме берет. Баланчыдан алып алгын дейт. Мисалы, Абдулла Абдурахмандан карыз. Түшүнүңөрбү? Абдурахман не дейт? Абдуллага айтат, сен баргындагын, балам менин досум бар, ушундан акча алып алгын дейт. Тигиге хавала кылат. Түшүнүңөрбү? Буну хавала деп айтылат, тигиге ишара кылат, шилтеме берет. Бул деле карыздан куткаруунун бир жолу. Бул деле жайыз. Сен барасың дагы айткан адамдан карызыңды алып аласың. Анан тигинин экөөнүн ортосунда эмне болсо ошондой болот. Карызы барбы же берип турабы аны өздөрү билет. Бирок сен өзүңдүн хавала кылган болсо бирөөгө, ошо хаваланын негизинде барып, тиги тараптан өзүңдүн акчаңды албаганга уруксат берилет шариятта.